Анан сиздин берүүлөрүңүз чыга баштагандан кийин дароо эле президент сиздин атыңызды жаттап же сиз ага мындай салам берген учуруңуз канча убакытка чейин созулду? Анткени бүт нерсе протокол менен болот дагы, сыртынан гана чагылдырып, кайра өзүңүздүн жолуңузга кетип калган учурлар болот да. Көпчүлүк ушинтип ойлойт да, сен президенттин жанында жүрөсүң депчи. Анан мындай болот. Ал жака мисалы президент менен барып учурашуунун, кайрылуунун өзүнүн протоколдук жолдору бар. Мен жөн гана журналистмин. Анан ошол президенттин жасаган жумуштарын, анын мисалы мындай болот да, президент кайсыл бир сапарга учуп кетти десе, анан мынча делегация коштоп кетти деп эле массалык маалымат каражаттарына чыгып кетет турабы. Бирок анын аркасында ушунчалык чоң түйшүк бар да. Ошол нерсени чагылдырып бергим келчү да. Анан мен ошол эле жумуштарды кылчумун. Мен канча бир 10дон ашык бөлүк чыккандан кийин анан президент сенин материалыңды көрүптүр. Анан көрүптүр, биз көргөздүк деген бир тийиштүү тараптар айтты да. Анан кийин ошондон кийин эле президент мисалы алыстан келатканда мындай же жакындап калганда мындай саламатсызбы деп учурашып калганга мүмкүнчүлүк болду.